Бул тирүүчүлүктө нелер болбойт, кандай тагдырлар кайчылашпайт. Ар бир мезгилдин өзүнчө айта жүрөр чындыгы, өзгөчөлүгү, жаңылыгы болоору шексиз. 19-кылымдын орто чендеринде, тагыраак айтканда 1860 жылдары бир балбан бир далай жерге көтөрүп барган таштын таржымалына кайрылуу учуру эми келиптир. Өз кезегинде жасалган балбандык кереметтин тамырында эмне болгондугу бизге табышмак. А бирок ушунча мезгилден бери ушул ташка маани бербеген жергиликтүү жашоочулардын, урпактардын энөөлүгү, алпейимдиги тирүүчүлүктүн өксүгү десек аша чаппастырбыз. Жалал Абад областына караштуу Ноокен районундагы Тоскоол ата Токой чарбасынын төрүндөгү айылдан айтчу сөзүбүз мындайча башталган. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз мына бүгүн Тоскоол ата Токой чарбасынын ушул орто ченинде турабыз. Алдыда мына Тоскоол ата тоосу, Бабаш ата тоолор көрүнүп турат. Ал эми биздин бүгүн бул жерге сиздерге келип салам айтып, кандайдыр бир ушу доо районуна керектүү маалыматты жеткирели деген ниет тилегибизге себепкер мына могул таш. Бул таш таразага тарттырып көрүшкөн экен, 992 килограммдык таш экен. Бул 992 килограмм ташты өз кезегинде мындан 150 жыл, 160 жыл мурда Төрөкул балбан деген балбан ушул 500 метр жерге чейин көтөргөн деген маалымат ушул айылдын элинде урпактарында 1860 жылдардан бери айтылып келе жаткан узун тарыхы бар таш экен. Бул ташты өз кезегинде Төрөкул балбан ушу Тоскоол ата суусунун арка өзүндө үйү бар экен. Ошол үйүнө өтүш үчүн суунун ортосуна коюп, турмуштук зарылчылык үчүн суунун ортосуна койгон деген дагы маалыматтар ушу элдин арасында бүгүнкү күнгө чейин сакталып келиптир. Береги тикесинен турган чулуу таш биз барган учурда жантыгынан жаткан экен. Замандашыбыз, кесиптешибиз Вали Төлөбаевдин демилгеси менен ташты кантип тургузгандыгыбызга бир саам назар салыңыздар. Муну биздин ата бабаларыбыз баары айтып берген. Таш ошол жерде турчу эле, палбан таш деп. Анан кийин Палбан таш деген таш э? ооба, палбан таш, Төрөкулдун ташы деп турчу эле. Айтор. Эч ким буга көңүл бурбаптыр, Төрөкулдун ташы деп тура берген. Lan bizde Mehmet Kemal ha. Taş tuttular. Yok. Koymadılar, koy ben diyeceğim işte. Анан ошол жерде тура берген бу таш. Суу жеп. Hadi güle. Bir adam bak, bir adam. Sultan. Kapar. Tombalcılar almayın de. Sarı. Azamat. Azamat. Болду мына, молодец, Азаматта. Жалгыз жигит көтөргөн ташты 11 адам оодарууга күчүбүз араң жеткендигин тасмадан көрдүңүздөр. Ушул турган жерине аксакалдардын айтымында айыл өкмөт атайын чечим чыгарып, ташты эстелик белгиге айландырууга жер тилкеси ажыратылыптыр. Тоскоол атанын кабырына Куран окуп, бата кылып кетүү үчүн келгендер жаратылышы кооз өрөөнгө суктанып, эс алууну каалагандарга эми таш көтөргөн Төрөкул балбандын таржымалы кошо айтылаары дайын. Төрөкул балбан ата бабалары конуштап келген Тоскоол ата мазарынын жанында төрөлүп, эрезеге жеткен. Мундуз уруусунун Чекебай аттуу бардар инсанынын уулу экен. Төрөкул атабыздын немеси атасы
Чекебай болгон. Булар мундуз уурусунан. Мундуз уурусу эми экиге бөлүнөт да. Ошо ак уйлуу мундуз, бай мундуз болуп. Булар ак уйлуу мундуздан болот. Анан ошо Чекебайдан ошо эки аялы болгон. Чоң аялы, анан кийинки токолу. Чоң аялынан Эсенбай, Карача Калпа, Кулуш ажы, Мусабек ажы, кийинки аялынан ошо Төрөкул менен Разакул болуп атпайбы. Алтуудан таркаган ушул өндөгү элде. Ошо алтуулдан таркаган. Ушу Тоскоолатада ушул 6 уулдан таркан Көпчүлүгү ошо. Эми башкалар бар го, бирок көпчүлүгү ошолдон таркаганда. жалпы канча түтүн эл бар? Ушу Төрөкулатанын, Чекетанын балдарынан. Негизи 300 300дей бар го. 300дей бар. 300 түтүн эл. 300 түтүн эл бар. Чекебай атанын бай бичесинен тарагандар ушул өрөөндү жердеп турушса, тагдыр тамашасы менен эки уулдан тукум калбай калыптыр. Муну кандай кылып көтөргөн деп ойлойсуз? Бу мынандай кылып туруп басма айыл менен мынандай кылып туруп. Жок, басма айыл деп айтат. Басма айылга эми багында илгери немелер болгон да. Ошону көтөрүп келген. Анан өзү бу палбандар өзү аттактуу палбандар болгон, аш тойлордо эч ким булардын алдына чыга алган эмес. Анан кийин аш тойлорго барганда сууну ысытып тура бергиле биз ала турганыбызды алып келебиз дейт экен да. Анан торпокторду, башкаларды, улактарды алып келип бышырганда жиликтерин мындай аксакалдардын алдына бурап коюп койчу эле дейт. Деп айтышчу эле атамдар. Чучугун жеген атамдар айтышчу эле. Анан бир шак мака дейтем бизде. Жүгөрүнү. 30 сотик, 25 сотик билбем ушуну багылабыз деп дүмбүлүн жейшет экен. Өздөрү? Өздөрү. Анан бунун Разакулду тагалары биз дагы аш тойлорго апарып жүрөйлү бергиле деп тагалары алып кеткен экен. Төрөкул бу жерде калган. Чекенин балдары дем. Ооба, Чекенин балдары. Анан кийин бу тагалары каяка алып кеткен? тагалар жедигерлерден окшойт да. Эми биз дагы ошондо ооба, жакшы сурабаппыз да. Анан кийин ошону алып кетет экен да, анан бул биякта ушу Төрөкул көтөрүп келген бу ташты. Анан бир күндөрдүн биринде чоң тамаша болуп, тамашада эми илгерки убактарда уру болуп багы өзлөрүнүн адамдарын чыгарган да. Намыс талашкан. Ошондо анан неме таппай калышып, палбан таппай калышып, эми биз багып алдык да. Биздин бала да муну Девананын акасы менен үкасына көрсөтпөстөн чүмбөттөп келип туруп анан кийин күрөштүргөн экен. Күрөштүргөндө Төрөкул Разакулду жыгып койгон. Бу ташты көтөргөн болбон. Анан ушундан анан кийин көз тийген дейби, эмне дейт, ушу менен ушу 15 күн 1 айга жетип жетпей экөө тең өлгөн экен. Ушун бала калбай калган. Тиги Разакул да өлгөнбү? Экөө тең өлүп калган. Эки бир тууган. Экөө тең өлгөн. Анан дагы эгизби же? Жок, агыйын. Эми Разакулу чоң болгон, Төрөкулу кичинекей болгон да. Анан дагы бир аксакалдардын ошо бизге айтып калган, биздин кулагыбызда калган, ушулар баары укканбыз. О молдо Жаанбайдын кыясы деген кыя бар. Ошол жерде төө жүгү менен чыгып кетип аткан жамгыр жабырып тайгаланып кеткенди көтөрүп ошол жерден чыгарып койгон. Кырга чыгарып деп айтылчу эле. Азыр ошол жерде Төрөкул да. Ошол жерде булардын отурган жери бар, катар эгилген жаңактар бар. Жол мурун 36-жылы салынган бу жолдор. Жол сокмок жол ат менен өөнүн ичинде эле. Ошо жерде турган бул таш. Эми узун элдин учуна, кыска элдин кыйырына даңаза болгон Тоскоол атанын таржымалына кыскача токтоло кетели. Албетте, биздин азыркы айтуучу маалыматыбыз акыркы чындык деп айтуудан алыспыз. Маалымат айта албас. Тоскоол ата аталган бул өрөөндө санжыралык маалыматтар боюнча өз кезегинде Алаш Кабыл аттуу бир тууган баатырлар өздөрүн эч туткан
Күндөрдүн bir күнүндө Бабаш ата тоосунда жүргөн Алаш ата тээ этектен чаң тозоң сапырып келаткан жоону көрүп, иниси Кабылга жоону тос деп тоо башынан кыйкырыптыр. Тоолор жаңырып, тос Кабыл деген жаңырык душман жолундагы Кабыл баатырга жетип, Кабыл баатыр караламан элди өрдөтүп, Капчыгайдын оозун тосуп жоо менен беттешет. Агасы Алаш баатыр жардамга келгенге чейин жоону Капчыгайга киргизбей согушуп, ошол жерден шейит кеткен экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мына азыр биз ушул уламадан уланып, ооздон оозго айтылып келе жаткан кадимки Тоскоол атанын сөөгү коюлган деп айтылган мүрзөнүн жанында турабыз. Мына биздин астыбыздагы бул керемет бери болгондо 7-8 метр жерди ээлеп жаткан Тоскоол атанын мүрзөсү деп айтылат экен. Албетте биз мындай улуу заттар менен замандаш болбогонубуздан кийин уламадан уланып айтылып келген сөздөргө, санжыралык маалыматтарга, уламыштарга сөзсүз ишенип, ага кунт коюп угууга милдеттүүбүз. Ал эми биз буга ишенбей коелу десек, мына ушундай керемет жайлардын төрүндө керемет агып жаткан суунун, өзөндүн, өндүрдүн, ал эмес биздин артыбызда турган тоолордун атынан бери бардыгы ушул өрөөн Тоскоол атанын өрөөнү деп айтылгандыгы дагы тегин жерден болбосо керек. Балким могу турган бери болгондо бир жүздөгөн жылдардын тарыхын ичине камтып турган береги бака теректер же болбосо мырза теректер дагы ошол кайсы бир кылымдардагы ата бабаларыбыздын басып өткөн жолдорун, тарыхын, таржымалын өз боюна сиңирип, өз ичине катып жаткан бай тарыхтын күбөсү болгон ушу багдарактар десек жаңылышпайбыз. Албетте кайсы бир мезгилдерде бул жерде мындай үйлөр, жайлар салынган эмес. Бул жер ээн талаанын төрүндөгү жай болгондугу үчүн бул жерге мал жайылбаган, адам буту аз баскан жерге атайын ушундай улуг заттардын сөөктөрүн аспиеттеп коюшкандыгы дагы ошол кечээги ондогон, жүздөгөн жылдарды ичине камтыган, балким миңдеген жылдарды ичине камтыган тарых табериги, тарыхтан калган эстелик, археологиялык бир баалуулук деп айтсак жаңылышпайбыз. Бери болгондо ондогон жылдарды боюна сиңирген береги бай түп бака теректердин өрдөшүндөгү тоо бетиндеги мүрзөлөр шаарчасы Тоскоол ата мазары деп аталат. Ал эми биз турган жердеги таш корумдалган жай ошол Кабыл Тоскоол атанын кабырстаны. Баатырлардын сөөгү коюлган жайлардын сырткы көрүнүштөрүнө карап туруп, алыптардын акыркыларынын жасааты жатабы деген ойго тунасың. Кулгуна жаралар, айыкпаган ушул тери жараларын мына ушул жерге келип жууса, ушул жерден бир-эки жолу жууганда айыгат деген маалыматтарды дагы ушу Тоскоол атаны ата бабалар жердеп бүгүнкү күндө дагы өздөрү жашоо кечирип жаткан жергиликтүү замандаштарыбыз айтып өтүштү. Береги турган мына боз үй сыяктуу темирден жасалган буюмдун алдында бул булактын көзү ошол жерде экен. Айрым ушул булактын көзүнө баягы тоого, ташка, отко, сууга сыйынуучулукту өзгөчөлүк катары көргөн замандаштарыбыз тыйын, тыпыр жана башка буюмдар таштап жиберет деп жергиликтүү элдер атайын ошол булактын көзүн таза сактайлы деп булактын көзүн атайын цементтеп, бетондоп, үстүн жаап коюшуптур. Бул дагы ушул жергиликтүү элдердин ушул аспиеттелген Алла Тааланын бир
кереметтүү жайларын таза тутууга, таберик тутууга, астейдил кароого кошкон салымы деп билсек жарашат. Разакул, Төрөкул аталардын ушул өрөөндү, ушул жерди жердеген жер ээлеринен, Тоскоол атанын тукумдарынан жаралышынын да сыры бардыр. Ошон үчүн бул уруулуу журт ушул жерди мазар ээси, жер ээси катары укумдан тукум улап, ээлик кылып келе жаткандыр. Тоскоол ата суусуна өтмөк катары ташты кайсы туштан көтөрүп келгендиги тууралуу элде кабар жок. А бирок таштын суу ортосунда жаткан жери береги тушта болгон экен. Могу жерде бу суу бу жерде неме болгон? Кысык болгон, кууш болгон. Ошодан нары бери секирип өткөнгө коюлган. Анан ошону өтүп турганда буга бир 10 жылча болуп калды. Мурун тары эле болчу бу суунун өзү. Эл отурукташкандан кийин ушундай болуп калды. Анан ошонун өтүп турганын көрүп, адамдар анан бу ташты кантип көтөрүп келип койду экен, муну канча жерге көтөрүп барат экен деп ойлогондагы баягы бир атактуу адамдар. Анан ошол канча жерге көтөрүп барсаң, ошончо жерге ошо жерди сага беребиз деген. Анан ошол жерден көтөргөн бойдон 515 метр жерге апарып койгон. Бул теги дөң болуп калат. Жок, түз кетет мындайдан бияк. Түз кетет, түп-түз болгон бу жер жол. Түз болгон, түп-түз кеттен дагы ошондон апарып туруп анан 515 метр дегенде бул эмнени түшүндүрөт? метр Көтөрүп барган. көтөрүп барган. Бир дам албай көтөрүп барган. Көксөрү деген өтүгү болгон, ошо өтүктүн такасы бийик болчу экен ондай. Ошо өтүктүн такасы жерге кирип барган деш аксакалдар айтчу эле. Анан кийин ошо бир 400-450 метрдей барганда өтүктүн табаны кырчылып калып калган жерде деп. Анан ошо бардык барган жери 515 метр. Ошол жерде турган. Ошол палвандардын үйү мынау катар жаңактар, ошолордун ата бабаларынан калган жаңактар. Үйү ошол жерде болгон булардын. Буларда эскиси көп болот экен, малы көп болот экен, бияка айда ошо суудан өтүп турган ошо. Үйлөр эмне бул жерде болгон, бу кандай болгон? Үйлөр бие тегиз болгон, биерлер бузулду. Ошо жерде болгон үй, онун озунда болгон, ошо жаңактардын жанында болгон. Мынау колоту төөлгөн колот. Кайсы жер төөлгөн колот? Мынау тескей, мынау бийик тескей ошо төөлгөн колот ошо. Дарак көп барган Не себептен төөлгөн колот? Төө кулап өлгөн экен, ошондо төөлгөн колот деп. тыгылып чыкпай Тыгылып чыкпай калып, токайдын калырына. ошондо төөлгөн колот деп аталып калган. Ошо колоттун оозунда отурган бул. Илгери ошолор илгертен ошо аты ошондой төөлгөн колот. Эми Шабек ата, сиз өзүңүз тарыхчы экенсиз. Эми бага так адистиги бар тарыхчы катары бүгүнкү жанакы ташта өйдө төмөн салмагынан же болбосо бир алпытылып кеткен жери жокпу? Жоопкерчилик сиздин мойнуңузда болот. Таразага апарып тарттым. Казим ажы деген ажы бар. Нокенде. Чоң машина неме кыла турган, тарта турган. Машинени таткызып, могу замначальник үйүнө чоң трактор алып келген экен мындай. Неме жүктөй турган погрузчик, чоң трактор. Анан ошол менен машинени тарткызып келип, ошо трактор менен жүктөтүп, барып Казим ажынын таразасына тарткыздым. Машиненин тарасын чыгарып, немен чыгарып, анан кийин ошондо 992 килограмм чыкты. Ушул кишинин көтөргөндүгү жөнүндөгү так мындай бир паланча түкүнчөлөрдөн уктук дегендерди кимдерди айтасыздар? Буну Дөрө деген абабыз бар эле, өтүп кетти. Жолбарс деген абабыз бар эле, жакын туугандары болот. Өмүрали деген менин атам бар эле. Ирайым Калпа деген бунун атасы бар эле. Бардык айтып жүргөн, анан башка уруунундагылар да баары билет муну. Ошону элдин оозунан айтылып келип бизге жетип, анан ушуну жарыкка чыгарып коелу деп гана биз неме кылдык. Болбосо бул таш ошончо калып кетет болчу. Бул жерде канча уруу эл жашайт? Бул жерде негизинен мундуздар. Мундуздун кайсы уругунан жашайт? Ак үйлүү мундуздар. Ак үйлүү мундуздун ичинен кайсы? Сотеке, Дарга, Сотеке. Бул Тоскоол атага кантип келип туруп калышкан экен? Булардын түпкү теги ушул жерде болгон. Эч жака жылбаган. Биздин немелер ушул жерде болгон, жаралган бир 30 ата өткөнбү билбейм. Элконду, Олотой, Кошой, Кошбарнак, Эшкир Эдилбек, Токо Чеке, Эсенбай, Өмүрали,
Bardığı şehirde ötken şu. O bizi bilgenden oşular. Oşu başından şehirde oturuş. Burada yer bundan düz yer olmadı. Köl de koygan bir yer. Törekul ata менен Razakol. Razakul atalar özleri tikken. Tikкен kol менен tikкен жаңақтарды қатар қолына тиген білініп тұр ғой. Білініп тұрады. Балким мындайынан уланып кетсе. Кеткен bu yağından үйлер құрылып бәрі не болып кетті да мұрын ұшына қатар талдар бар эле. Ушул жерде эмне үчүн бул жергиликтүү элдер өзүңөр бир тарых табиғи катар сактап кала алган эмессиңер? Эме Сиз өзүңүз тарыхчы экенсиз. тоталитардык заман дейт. Ал убакта биз эч нерсеге ээ болгон эмеспиз. Биздин партиянын гана көрсөтмөсүнөн чыга алган эмеспиз. Yerdeler her kalkozu göçüyor. Bu yerdekilerin bütün kolektivizasyon edip kolkoza göçürülgen. Anam bir yerde az ele döre degen avam, Ömüreli degen avam, bunun atası da her yerde kaçıp yürüp giyin geldi. Ben göçürüp getip kalgan, yol borsa avam kalgan. 4 yıl olgan da. 5 yıl kalganlar var kolektivizasyon edip alıp ketken. Bular 4-5 үйлүү токойчо катары калган да бул жерде. Karı kardan bollar. Tandarıyla kalkan. Mo таштардын эмне сыры бар экен? Kavur taş deyit bulardı. Şu Lilger'den şunday taş. Allah Teala yarattı. O yağında teşik taş degeni var, başka var. Şu adamlar suyun içeli ilgeri hazır hemen. Iskolatadan çıkıp bir de Beşiktaş'tan ötüp Beşiktaş'tan suyunu ötçülüyor. Şunu kadar taşlar var. Kavur taş deyip var. Буну кабыр таштап коебу, э? Narcaklarını Beşiktaş'ta koydu oraya. Arağında Beşiktaş degen var. Onun oryetten açık görünüyor. Beni çağırırlar. Анда биз сөздү ташты койгон жерден барып алайлы. O. Анда биз азыр ошол 992 килограмм ташты мына ушул жерден көтөрүп 515 метр арыга алып барып койгон экен. Биз азыр сиздерди ошол ташты алып барып койгон жеринен сөздү уламакчыбыз. Aileli көбөйүп, Токой чарбанын ээлигиндеги бейиш төрүндөй бул жердин алакандай жерин бош калтырбай ээлеп жатышкан замандаштарыбыз курган тосмолордун айынан Төрөкул ата таш көтөргөн жол аркылуу из кууп бара албастан ташты койгон жайга айланып өтүүгө туура келди. Төрөкул ата ушундайын алып келгенби ташты? Şundayla mondayla şunday tüp-düz ilgeriki yol şunday bolganda sokma yol. Maşine bolgan da. Анда бул суу мындай жеген эмес. Jegen emes boçu. Bu jakında jeldi de oşo taş oşo o nemeler turgan jerde turupçulu. Кайсы жерде? O ne jerde. Oşo Аксакалдар aksakalda turgan jerde turçeli. Ana bunu su jep ketkenden keyin Erkul degen avabız soğuşun veteranlığı mektepte oşol Arap Erkul'un atında 4 yıllık mektep. Bu taş yoğulup ketet, su jep atатын yerde. Bu taşlı traktörün bar kolunda çıkarıp koy dep. Anan keyin traktör menen aparıp o yerge çıkarıp koygan. Onu oşol бул не таш кайерде болгон? kut düşerdi. Kut şu şenderde turçeli. Кандай тикесинен турчу эле же жатып турчу эле? Azıkıday turçeli. Üstüne danak çağıp jep oynap turçelek. Üstündөгү жанакы Çukur yerlerinde. чукур жерине дале чакыр жечилеген. Palvan taşta oşanda üstünde oynap anam takırlı al vakta mani berbegen ekemiz. Oşanda onu su jep ketkenden şeyden taşты çıkarıp koydu. Anın şu Kurbankul degen tuğanız oşo janaqtın tügüne çıkarıp koydular. O yerden yüktep aparıp tartışıp geldik. Bu su onanda narjağın akçele bunanda yok boçu. Jep ketkenden şunu uşaka kotatkuzganda taştı. Jogolup keteti. Бул суу эмне себептен мынтип жеп атат? Bul milgeri bilmem жердин çekeleri meken bolgan bu bilmem azı bar жоğunda Ошо дарактын баарын кыйып талкуулап атканыңардан жеп атат? yok andan emestir. Andan emestir bilmem kandaydır bir şunday bir erozya bolup atat go. Жерде. O şu narjağın dele akçele su. Анда мына жаңактардагы балким ошо Төрөкул аталарга тиешелүү жаңактар болуп анда. Yok bular dele şu teşeli. Bari şu tuğanlar şu oturuşkan. Oşondo katar. Şundan bir yağı şu bizim çoğataların taraftarı da üylerdagi şu bizge karıştırıyor. Siz Төрөкул атага канча атадан кошуласыз? Ben 5. atadım. 5 атадан эсептеп берсеңиз? Eseplesem Cambil. Camil'in atası Turdukul. Turdukul'un atası Tünüs.
Yunus'un atası berdi bu. Benim Boldu şemen. geç Biz bugün tarıkta izi kalbay kalgan balbandan tek gana kızıkçılık üçün kötürgön taş arkulu izin kuup körүүgө hareket jasadyk. Okun tukumunda uşunday maalumatlar kalgandygyna şükürçülük keltirүү menen munu izildep, iliktep alуу bardygыбыздын mildetimiz ekendigin koşumçalay ketkim gelet. Söz soňunda beregi taş kaptalındagy жазууну arap taanуучу zamandaşlarыбыз Allah degen жазууга okşoşturup jatышkandygynda da akıl esibиz jete berбеген tabiattын табышмагы жаткандыгын айтсак жарашат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге ушул мына менин алдымда турган таштын таржыма калын жеткирип коюу үчүн ушул көрсөтүүнү арнаганбыз. Мына сөздү дагы ушул таштын жанынан бүтүрүүнү туура көрдүм. Албетте мындай таш көтөргөн эр азаматтарыбыз, балаандарыбыз өз кезегинде Кыргыз элинде ондоп, жүздөп чыккандар. Ар бир өрөөндө ушундай таш көтөргөн кыргыздын мыкты чыкма балбан уулдар болгондур. А бирок алардын көбүнүн аты дайынсыз болуп, кабарсыз кеткендиги дагы бул ачуу чындык десек жаңылышпайбыз. Сөздү жыйынтыктап жатып, ушул Төрөкул ата сыяктуу эл оозунда таш көтөргөн балбан деп аты алган эр азаматтарыбыз арбын болсун. Эр азаматтарыбыз ушул эли журтунун оор жүгүн көтөргөн, эли журтунун бир жакшылыгына жарчы, жаманчылыгына өбөк жөлөк болгон эр азаматтарыбыз арбын болсун деген тилек менен бүгүн көрсөтүүнү жыйынтыктагым келет. Кийинки көрсөтүүлөрдөн, кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.